1 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кассалык көзөмөл машиналарын милдеттүү колдонууга каршы нааразычылык акциялары 2 күндөн бери уланууда. 1 декабрда Бишкек шаарындагы базарлардын соодагерлери, ошондой эле Ош, Талас, Ысык көл облустарындагы ишкерлер нааразычылык акциясына чыгышты. Эртең менен Бишкекте Аламүдүн, Таатан, Азиз жана Чынар базарынын ишкерлери митингге чыккан. Азаттык Ош шаарындагы Бостон, Бексултан жана Тешикташ базарында иштеген 100гө чукул соодагердер митингге чыкканын жазды. Андан сырткары нааразычылык акциясы Талас жана Ысык көл облустарында дагы өттү. Аларда буга чейин иштеп келген патент системасын калтырууну талап кылып жатышат. Ал эми 30 ноябрда Дордой базарында өткөн нааразычылык акциясына катышкан тургунду милиция бейбаштыкка шектеп кармады. Социалдык тармактарда Дордой базарынын аймагында белгисиз адамдар коомдук тартипти одоно бузуп, бир адамдын денесине залал келтирген видео тараган. Окуя боюнча Свердлов райондук милициясы бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоп, шектүү шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 29 ноябрдан бери өлкөдөгү ири базарлардын ишкерлери контролдук кассалык машиналарды милдеттүү колдонууга каршы нааразычылык акциясына чыгып жатышат. Эң алгач митингге Кара Суу базарынын ишкерлери чыккан. Ошол эле күнү салык кызматы аталган базардын ишкерлери ККМден бошотууларын билдирген. 30 ноябрда Дордой, Мадина, Орто Сай базарынын ишкерлери да митингге чыкканы белгилүү болгон. Соодагерлер салык саясатына нааразы болуп, патент системасын калтырууну талап кылышууда. УКМКнын башчысы Камшыбек Ташиев атайын кызмат секс кызматкерлер жана алардын кызматын колдонгондор эгер дагы бир жолу колго түшсө өздүгү ачыкталып интернетке сүрөттөрү жарыяланарын эскертти. Ал интимдик кызмат колдонгондордун арасынан депутаттар, чиновниктер, мамлекеттик кызматкерлер жана ишкерлер аныкталганын айтты. Биз силерди жана силердин жоруктарыңарды каттоого алдык. Эгер андай кылганыңарды токтотпой дагы бир жолу колго түшө турган болсоңор, биз силердин жүзүңөрдү көрсөтөбүз. Коомчулукка баланча түгүнчө чиновник, депутат же бизнесмен ушундай ишке барып жүрөт деп айтабыз, деди Ташиев. Ошондой эле Ташиев WhatsApp мессенджери менен Telegram каналдарда атайын тайпаларда интимдик кызмат көрсөткөн 18ден 25 жашка чейинки 200 кыз аныкталганын айтты. Ташиев УКМК алардын жеке маалыматы ачыкка чыгарылбасын, бирок ата-энелерине көрсөтүүлөрүн убада кылды. Анын айтымында ата-энелер балдары эмне кылып жүргөнүн көрүп, балдарын тарбиялоого катышышы керек. Андан тышкары Ташиев рейд учурунда интимдик кызмат көрсөткөн жайларды уюштурган 6 киши жана бул жайлар иштеген имаратка ээлик калган 2 адам кармалганын билдирди. Өлкөдө интим кызматын көрсөткөн жайларда рейдтер уланып жатат. 1 декабрда УКМК Мурдагы Аким жана Ак Суу базарынын ээси кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ишкер уюшулган топтун курамында кылмыштуу ишке тартылган. Тактап айтканда, сойкулкана уюштуруу жана жайгаштыруу үчүн имарат берип, ошондой эле аталган мекеме тарабынан көрсөтүлгөн интимдик кызмат көрсөтүүлөрдү бир нече жолу колдонгон. Аталган факт боюнча сойкулка тартуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ак Суу базарынын ээси УКМКнын тергөө киргизилди. Мындан тышкары Чүй облустук милициясы да интимдик кызмат көрсөткөн жай аныкталганын билдирди. Укук тартиби деп аталган рейд учурунда Сокулук айылында кыздар акчага секс кызматын көрсөткөн Ордо мейманканасы табылды. Аталган факты боюнча сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, аталган жайдын 61-жылы туулган администратору кармалды. Ал да убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мындай рейдти Бишкек шаардык милициясы да жүргүзүп жатат. Шаардык милициядан укук коргоо орган кызматкерлери интимдик кызмат көрсөткөн кыздар иштеши мүмкүн делген жерлер, сауна, мейманкана жана ижарадагы батирлер текшерилгенин билдиришти. Жыйынтыгында 60тан ашык кыз аныкталып, арасында жашы жетелек 4 кыз бар экени белгилүү болду. Бул фактылардын бардыгы боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Аны менен катар Бишкектин Свердлов жана 1-Май райондук акимчиликтеринде ишеним телефондору иштеп баштады. Ал боюнча интим кызмат көрсөткөн жайлар тууралуу маалымат берсе болот. Бул багыттагы иш-чаралар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасын аткаруу үчүн жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Акимчиликтерден ыкчам келип түшкөн кайрылуулар боюнча бардык сауна жана башка жайлар текшерилерин убадалашты. Рейдтик текшерүүлөр мындай кызмат көрсөткөн жайларды толук жоюуга чейин күчөтүлгөн режимде жүргүзүлөт. Рейдтин жыйынтыгында интимдик кызматтарды көрсөтүүнү уюштурган адамдардын жана жай ээлеринин жоопкерчилиги каралат деп билдирди калаанын Свердлов райондук администрациясы. 1 декабрда Бишкектеги мектептерде бомба коюлганы тууралуу жалган маалымат тараткан 13-14 жаштардагы 3 мектеп окуучусу кармалды. Номер 33 мектеп гимназиясынын 9-класстын окуучулары бейбаштык максатында аталган мектептин электрондук дарегине жалган билдирүүлөрдү жөнөткөнү аныкталды. Атайын кызматтан окуучулар окуу процессин үзгүлтүккө учуратуу максатында фейк аккаунттар аркылуу мектептин электрондук дарегине жалган билдирүүлөрү таратышканын билдиришти. Тартип бузган мектеп окуучулары жасаган кылмыштарын ата-энелеринин көзүнчө
мойнуна алышты. Учурда бул өспүрүмдөрдүн Бишкектеги жардыруулар тууралуу анонимдүү маалыматтарды таратканы жана башка ушул сыяктуу иштерге катыштыгы такталууда, дешти Атайын кызматтан. УКМК террордук актылар тууралуу жалган маалыматтарды аныктоо үчүн бардык керектүү техникалык мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгиледи. Буга байланыштуу Атайын кызмат кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн ата-энелерге балдары менен профилактикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү сунуштайт. Кылмыш жаза кодексинин билип туруп террордук акт жөнүндө жалган кабарлоо беренесине ылайык жардыруу тууралуу жалган маалымат тараткандар 1 жылдан 3 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартылат, 50 миңден 100 миң сомго чейинки айыпка жыгылат же 5 жылга чейин соттолот. Бишкекте жыл башынан бери 10дон ашуун мектепке бомба коюлганы тууралуу билдирүүлөр түшүп, окуучулар эвакуацияланып, окуу үзгүлтүккө учураган болчу. Бирок имараттан эч кандай жардыруучу зат табылган эмес. Диний кастыкты козутууга багытталган материалдарды таратууга шектелген жаран кармалды. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, шектүү юридикалык билими жоктуруп, өзүн кысымга учураган динчилердин укуктарын коргогон көз карандысыз укук коргоочу катары көрсөтүп жүргөн. Мындан тышкары Атайын кызмат кармалган жаран социалдык тармактардагы каналдар аркылуу экстремисттик аракеттерди актоого жана мамлекеттик органдардын беделин түшүрүүгө багытталган материалдарды үзгүлтүксүз жарыялап, активдүү түрдө блогердик ишмердүүлүк жүргүзгөнүн айтты. Жакынкы чыгышта болуп жаткан окуяларга улуттар аралык кастыкты козуткан, диний кастыкты козутуучу жана согушту үгүттөө белгилери бар материалдарды тарата баштаган деп билдирди УКМК. Шектүү УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Ага карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду.